Экранда сиздер менен Таңкырегим бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Арыбаңыздар деп ар бир телекөрүүчү менен жылуу жумшак мына ушундай жакшы мамиледе сиздер менен учурашууга кубанып, сүйүнүп турган убагыбыз. Негизи кыргыздын апалары баяртадан бери эле кыз келиндерди, ошондой эле кичинекей кыздарды жаштайынан тартып колуна ийне карматып, анан дагы кол өнөрчүлүккө, уус чеберчиликке үйрөтүп келген. Ар бир кыз бала сөзсүз түрдө курак кураганды, төшөк тиккенди, кол өнөрчүлүк кылганды өздөштүрүп чыккан. Бүгүн дагы биз мына ушундай өзгөчө бир сиздер көрүп турган кыргыздын нукура кийимдерин тигүүнү эп көрүп, ошол эле учурда жаштайынан ийне кармап чоңойгон тигүүчү дизайнер айым бүгүн бизде конокто. Ким деп турган болсоңуздар, Махабат Өмүркулова бүгүн мына ушундай өзгөчө бир кийимдер менен биздин студияга келген учуру. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, сонун. Убактыңызды бөлүп, анан ушундай бир манекениңизди алып, кийимдериңизди көтөрүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар болуш керек. Тигүүчү дизайнердин колунан чыккан мына ушундай өзгөчө белдемчини мен азыр эфирде кийип турган болом. Белдемчи негизи ар бир айым үй тиричилигинде, үй акырында мында белдемчини колдонгон. Анткени белди бекем бууп, суу көтпөйт. Тулку бойду дагы түз кармайт да, белди бекем бууйт, белге жылуулук берет. Айрыкча илгери апаларыбыз белдемчини кызы төрөгөндөн кийин төркүн жагы бешик менен кошо белдемчи кошо ала келишчү экен да. Себеби төрөттөн кийин белди бекем бууп, жана ичтин чыгып кетпөөсүнө да жардам берген экен. Тулку бойду түз кармайт. Андыктан ар бир айымдын гардеробунда белдемчи болуусун каалайт элем. Ооба, чындыгында эле азыр Махабат айым айткандай белдемчини кийгенде эле мен белим түздөлүп түштү, анан сиз айткандай тулку боюм түздөлүп түштү. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде сизде бүгүнкү коногубуз болгон сурооңуз болсо, же болбосо жөн гана кабыл тилегиңиз болсо, экран астындагы WhatsApp номерлерге билдирүүңүздү батырыңыздар. Чалууларды кабыл албайбыз, сүйлөп берген аудио жазууңузду да кабыл албайбыз, болгону сүйлөп гана жиберебиз. Эми Махабат айым, кантип кийимчиликке келип калдыңыз, эмне себептен? Негизи мен өзүм айылда чоңойгом. Ошол чоң апам, өзүмдүн апам чебер айымдар болушкан. Ошол чоң апамдын эмгектерин көрүп, туш кийизтерин, шырдактарын көрүп чоңойдум. Ошондой эле ушул кыргыздын оюлары менин жүрөгүмө абдан жакын болчу да. Ушундай кичинекей кезимде кооз көрүнөт эле. Анан кийин апам менен дагы кошо шырдак жасашып, ошо оюларын чийишкенге жардам берип чоңойгом да. Ушул улуттук кийимдерди тандап алганымдын себеби дагы ушул жүрөгүмө жакын болду. Анан тигүүчүлүккө жакын болгонун себеби ушу кичинекей кезимден эле башталып турат. Ойлонуп көрсөм, чоң апамдын кол машинасы бар эле. Апам жок кезде ушу кездемелерин алып чыгып алып, бир нерселерди тигип, ошол убакта башталган да. Анан кийин бул тармакта билимим жок болсо дагы, бирок ушул нерсе менин жүрөгүмө бекиген жок да. Ушул уланып кеттим. Демек, сиз бала чагыңызда эле тиги апаңыз жок учурда тигүү машинкасын уурдап чыгып, анан кездемелерин уурдап, бир окуя болгон, бир катып койгон жаңы пардосу бар эле. Ошону бир нерсе тигем деп, көйнөк тигем деп, ошону бузуп алгам. Апаман кечирим сурайм, ошону мен бузгам. Ошо анан кандай кездеме болсо дагы ошо бир нерселерге кызыгып өзүм тигет элем. Анан кийим алып келсе дагы ал кийимди жөн койбой сөпсүз кыскартып, же узартып, же бир жерин кичирейтип, ушинтип, эми кичинекей кезде укмуш эмес, бирок көбүнчөсү бузуп алат элем да. Бирок ушундай аракетим бар болчу да тиккенгечи. Келген кийимди өзүңүзчө кайрадан оңдоп түзөп, башкача кылып алууга өзгөртүүнү каалайт элем да. Өзгөртүүнү каалайт элем. Анан балким бир аз 10-11 класс болгондо күн сайын тиге берип, сиздин дагы баягы тажрыйбаңыз ашып баштады да. Анан окуучулук күндөрдө балким өзүңүзгө өзүңүз кийим тигип алып, дос курбуларыңыз каяктан алдың деп сизден сурап кызыккан күндөр болгонбу? Албетте болгон. Мектепте 9 класс убагыбызда сулуулар конкурсу болгон. Ошол убакта апам ушундай көйнөк тигип берген, анан сыртынан
ушундай белдемчи болбосо да ушунга окшоштуруп бир белдемчи тиккем да. Анан үкү топусу менен узорлорун чаптап, азыр ошол белдемчим дагы эле бар. Ошол убакта эле башталган экен да. Анан эми сиз негизи кесибиңиз боюнча англис тили сабагынын мугалими экенсиз. Мугалим, ооба. Өзүмдүн кесибим боюнча мугалиммин, тилчи мугалим. Ал тармакта иштеген жокмун. Окууну бүткөндөн кийин эле турмушка чыгып, балалуу болуп дегенден кийин анан иштей албай калдым. Уда балалуу болуп. Анан декретте отурган айым мындай бир нерсе менен алек болбосо аябай айымдар чүнөт болуш керек. Ошон менен ошо тигүүчүлүккө да келип калдым да. Кайненемдин колундабыз, кайненемдин машинкасы бар экен. Ошол жакта отуруп эле балдар уктаганда бош убактымда курактарды тигип баштадым. Курак төшөктөрдү тигип, бул өзүмдүн сүйүп кылган ишим экен да. Чарчаганымды унутуп, түнгө чейин олтуруп ошо тиге берет элем. Ошону менен уланып кетти ушул өнөрчүлүк. Тескерисинче бош убактыңызда тиксеңиз сиз чарчоогум кетет, өзүмө энергия алам да. Ушул ишимди абдан сүйүп кылат экем да, жүрөгүмө жакын иш. Чарчабайм, энергия алам. Сонун экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөрбү? Чындыгында эле биздин коногубуз туура айтып атат. Айрыкча декреттеги апалар ар жакка урунуп көрөт, эмне кылаарын билбей, кечке үйдө отуруп, көбүнчө стресс, депрессияга түшөбүз, урушчак, тартынчаак болобуз. Анан күчүбүздү кээ бир учурда балдардан, үйдөгүлөрдөн чыгарган учур көп болот. Эгерде сиздин колуңузда кайсыл бир өнөрүңүз бар болсо, анда Махабат айым сыяктуу, декретте отурган болсоңуз, аны колуңуздагы өнөрдү тескерисинче сиз бизнеске айлантсаңыз болот экен. Ооба, албетте, эч качан коркпош керек экен. Менде да башында коркуу болгон. Элим эмне дейт деген сөз ой баардыгыбызда эле болот экен. Анан бирок эгер чын жүрөктөн жакшы көрсөң, ал нерселер сага таасир бербейт экен да. Мисалы, ар кандай кыйынчылык болот бул ишти алып кетүүдө делечи. Балалуу айымдар түшүнөт. Балалуу айым деги эле жанында колдоо жок болсо, жана каалоосу жок болсо, эч качан ишти алып кете албайт да. Бир-эки ишти алып кете албайт. Мен аябай күчтүү каалоом болду. Ошондой бошобой баратсам да, балдарым майда болуп атса дагы, ушул ишти акырындык менен өзүм жүрөгүм менен алып кетип атам. Мен кийип турган белдемчи туурасында айтып бериңиз эми. Бул белдемчи жайында да кийсе болот экен, Ооба, бул белдемчи велвет кездемесинен тигилген. Көбүнчө айымдар ар кандай суроолор менен кайрылышат да. Көбүнчөсү үйгө кийгенге дейт да. Үйгө кийгенге бизге өң өчпөгөн, жууп кие берген, мындай бышык кездемеден тигилет да. Анан бул тердетпейт эч качан. Салкын кармайт, жазында жайында кие берсе болот да, салкын. Анан эң башкысы эми сиз айткандай кайра жууп кие берсе болот. Бул белдемчилер болсо, бул той маарекелерге, иш-чараларга арналган да. Көбүнчө ачык өңдөгү белдемчилерди кыз узатуу тойлорго алышат. Бул кыз узатуу образы десек болот да. Ачык кызыл, ачык жашыл, ак өңдөгүлөрдү ушу турмушка чыгып аткан кыздарыбыз буйрутма кылышат. Муну күнүмдүк турмушка кийип жүрө албайбыз да, аябай кооз. Анан элдин баары күнүмдүк турмушка кие албайт да. Бул белдемчи болсо велветтен тигилген, эч кандай кездемеси мындай ыңгайсыздык жаратпайт да кыймылдаганга. Аябай жеңил. Эң башкысы ыңгайлуу, өзүңдү баягы кээ бир учурда кээ бир кийимди ыңгайсыз сезесиң го. Ыңгайлуу экен. Анан мен азыр баягы кармалап көрүп эле билип атам да, жайында тердетпейт экен. Бул мисалы телекөрүүчүлөргө балким көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул азыр үстүндө чыптамасы, анан астында болсо белдемчиси да. Демек биз белдемчисин кие албасак дагы чыптамасын ак кофталар менен бир иш-чараларга кийип барсак болчу да экен. Ооба, муну өзүн эле эмес, белдемчисин өзүн дагы, чыптаманын өзүн дагы кийсе болот да. Бул толук образ ошо кыз узатууга даярдалган. Ал эми бул үчүлүк, кеп такыясы, чыптамасы өзүнчө, белдемчиси менен. Чыптамасы, белдемчисин алып коюп, чыптамасын өзүнчө кийсе болот. Чыптамасы узун, ар кандай рубашкалар менен, шымдар менен, көйнөктөр менен ар кандай образ жаратып кийсе болот. 255 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы, регион телеканалы эң чоң размерди канчанчы размерге чейин тигет дейт. Белдемчини сурайт экен. Эң кичинеси 42ден башталат, 42ден 56 размерге чейин. Эң чоңу 56 размер. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, 42 размерден кийим өлчөмдөн
56 кийим өлчөмгө чейин тигип бере алат экен биздин дизайнер тигүүчү айымыбыз. Эгерде сиздин кандайдыр бир сурооңуз болсо же болбосо каалоо тилегиңиз болсо экран астындагы номерлерге калтырсаңыз болот. Эми бул үчүлүктү алып көрсөтүп бербейсизби? Чыптамасы кандай болот? Макул. Сонун экен. Мынакей урматтуу теле эгерде белдемчисин кие албасак, чыптамасын көйнөк менен кийсе дагы сонун. Чыптамасы бул чыптаманын өзгөчөлүгү айымдардын баардыгыбыз эле тулку боюбуз, анан көбүнчө айымдар кайрылганда баягы төрөттөн иш чыгып кетет эмеспи? Анан ишти жаба турган кылып тигип бербейсизби дейт да. Бул ошонго ылайыкталганда ичиңди арык билдирбейт. Кенен болуп отурат да. Анан биздики онлайн дүкөн болгондуктан онлайн буйртма бергенде көбүнчө айымдар келип кийип көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Анан алгандан кийин мага ушул кийим чак келеби деп сурап калышат да, коркуулар болот да, туура келбей калса депчи. Ошо бир өзгөчөлүгү, бул чыптама кимоно стилинде тигилген. Чоңойтуп кичирейтсе болот. Азыр мисалы чыптаманын өзүн дагы кийип, көйнөктөр менен, шым менен жана муну күнүмдүк жашоого деле кийип кете берсе болот. Ооба, сонун экен. Чындыгында айымдар төрөттөн кийин ичти беките албай эле, кайсыл жакка бекитем деп эле көйнөк кие албай же каалаган кийимибизди кие албай калабыз го. Ичти бекитет экен, анан чоңоюп кичирейип турат экен. Азыр бул мисалы кичирейгендегиси чоңойгондо бул мынтип калат да. Мындай болуп калат. Анан бир өзгөчөлүгү, мен өзүм көп кийдим. Ушу кош бойлуу аялдарга абдан сонун жарашат экен ушул чыптамачы. Сонун көрүнөт. Кош бойлуу аялдарга дагы эч кандай эч жерин кыспайт. Кенен бул кептакыя баш кийим. Ошону менен кошо кептакыянын ичилиги нукура таза кездемеден тигилет. Себеби башка аба өтүп туруш керек да. Синтетика эмес, тердетпейт. Жумшак кийгенде аябай. Эң башкысы ичилиги таза пахтадан, таза кебез кездемеден тигилген. Анан эми мына ушул образды жаратууга сизге канча убакыт керектелет? Бул эми кыргыз кийимдерин жөн эле бат эле убакыттын ичинде тигип коюш болбойт. Бат эле убакытта тигилүүчү кийим эмес. Мунуга деген энергия, убакыт көп сарпталат. Себеби бул биздин улуттук кийим. Мында чоң бир биздин тамырыбыз жатат дегендей. Анан бир көйгөй ушу мага деген эртең той болмок, эртең дароо мага эртең же 2 күн ичинде даярдап бер деген айымдар кайрылышат. Бирок бул биз үчүн көйгөй да. Бул кийим 2-3 күндө даяр боло турган кийим эмес. Бул ушундай сүйүү менен тигилгендиктен бир 3-4-5 күндө даяр болот ушул комплект үчүлүк. Демек биз көпчүлүк учурда той марекелерге же бир өзүбүздүн жакшылык күнүбүзгө кийимди шашылыш издейт экенбиз да. Ооба, ар бир айымдын көйгөйү ушул экен да, өзүнө ылайыктуу кийим издейт. Анан ошондой эле азыркы айымдардын көпчүлүгү дагы бул улуттук кийим көбүнчө эле болгону иш чараларда, той марекелерде кийишет деп ойлошот да. Анан мага жарашпайт улуттук кийим деп айтышат кыргыз айымдарычы. Анан көбүнчөсү мен белдемчи тагып көргөн эмесмин, мага жарашабы деп кайрылышат да. Мага жарашпай калсачы деп. Албетте бул улуттук кийим ар бир айымга жарашат демектин, болгону өзүнө ылайыктуу түстө, өзүнө жарашкан түстө, өзүнө жарашкан фасондо тандаш керек да. Белдемчинин канча түрүн тигесиз? Белдемчинин негизи белдемчинин өзүн узун эле белдемчи көп кетет, бирок азыркы замандын талабына ылайык белдемчини ар кандай кылып тигип атабыз. Кыскасын тигип атабыз, жана кездемесин алмаштырып тигип атабыз. Күнүмдүк жашоого кийип жүргөнгө, буну деген күнүмдүккө кие албайбыз да, болгону иш чарага кийебиз. Ал эми ошонуга ылайыктуу кездемени да тандап, күнүмдүккө ылайыктап да тигип атабыз. Моделдерин өзгөртүп, азыркы учурда 4-5 түрү бар белдемчинин бизде. Анан качан мына ушул кыргыздын улуттук кийимдерин тигүүнү баштадыңыз? Кандай себеп менен? Жакшы суроо. Мындан 3 жыл мурун баштагам.
Буга себеп болгон эң биринчи кептакайдан тигип баштагам. Себеби турмушка чыккандан кийин мен өзүм жолукта айым болгондуктан баламды көтөрүп жүргөндө жолугумду ылдый салынат элем. Мага ыңгайсыздык жаратты да биринчи. Ошондон кийин ойлондум, биринчи кептакай кийип көрсөм кандай болот деп. Андан кийин өзүмдүн башымды өлчөп эле өзүмө биринчи кептакай тигип баштадым. Абдан ыңгайлуу экен, чечпей кийип жүрдүм, үйдө да, көчөгө дагы абдан ыңгайлуу да. Чачтарың чыгып кетпейт. Көрсө илгери эле апаларыбыз акылмандык менен ушундай кийимдерди жаратып койгон экен да. Андан кийин курбул кыздарыма тигип бере баштадым. Алардан угуп башкалар буйртма бере баштады. Ошон менен эле башталып кетти. Кептакайдан башталды биринчи. Анан эми балким азыр алдыңызда ошол кыргыздын нукура, улуттук чыптамаларын, белдемчилерин жаштарга жайылтууну максат кылып баягы токтотпой тигип келе жаткан чыгарсыз. Албетте, бул мен үчүн чоң сыймык. Эң биринчи ушул улуттук кийимдерди тигүүмдүн себеби да бул кыргыз элиме кызмат кылуу. Ошондой эле ушул улуттук кийимдерибизди унутта калтырбай жаңылап чыгаруу да. Ушул боюнча калтырбай, азыркы замандын талабына ылайыктап, жаштарга ылайыктап тигип чыгаруу. Азыркы тил менен айтканда бул чыптама универсал экен. Универсал, албетте универсал. Мунун ар кандай түстөрдө, ар кандай фасондо тиксе болот, узорлорун өзгөртүп. Сизге буйртма берсек, мындай көйнөгүн дагы сиз өзүңүз тигип бересизби? Бул көйнөктү дагы өзүңүз тиккенсиз да? Бул көйнөктү өзүм тиккен жокмун. Образ үчүн. Образ үчүн. Башында жаңы баштап атканда албетте кайрылышат көйнөгү менен тигип бер депчи. Бирок азыркы учурда мен балдарым кичинекей болгондуктан бул ишке толук кире элекмин. Себеби ар бир айым, кыргыз айымдары айрыкча балдарын таштап көчөгө чыгып кете албайт экен да, бардыгын таштап. Эң биринчи максатым азыркы энелик милдетим болуп атат. Балдарыма туура тарбия берип, ошону менен бирге ушул ишимди да калтырбай, жарым тепкич болсо дагы алып кетип атам да. Көйнөктү бирок өлчөмүн алмайынча тиге албайт болушуң керек, кардарга бул чыптамаларды өлчөмүн албасаңыз деле баягы бизге туура келе берет. Туура келет. Мында көп көйгөй жаралбайт да, 1-2 размер туура келет. Ал эми көйнөктү албетте кылдаттык менен тигиш керек, жана мунуга да өтө көп убакыт сарпталат. 552 абонент жазыптыр. Азыр ачып алайын. Катын саламатсыздарбы? Ишиңе ийгилик кызым, сонун кийимдерди тигет экенсиң деп жазыптыр. Рахмат. Дагы бир билдирүү 431 абоненти жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Сонун кийимдерди тигет экенсиңер. Кубанып, сүйүнүп турабыз деген билдирүү экен. Анан дагы бир билдирүү 721 абоненти. Кандайсыздар? Сонун кийимдерди тигет экен, кайсыл жактан заказ берсек болот деп жазыптыр 721. Рахмат. Биз Бишкек шаарында турабыз. Бишкек шаарынан онлайн буйртма алабыз жана курьер аркылуу жөнөтөбүз. Региондорго жана Россиянын шаарларына дагы жеткирүү кызматы бар. Анан сиз айттыңыз да, ошол кардардын өң түсүнө, анын келбетине туура келе турган, анын баягы кээ бир учурда туура эмес түстү тандап алсаң, сиз айткандай капкара болуп калышы мүмкүн, сени ачпайт, сени ачкан жок бул түс дейбиз го, ошол ача турган түстү сиз эгерде мен сизге кардар болуп келсем, анан сиз онлайн заказ алып атсаңыз аралыктан түстү кантип тандайсыздар, кандай консультация бересиз, кантип иштешип туруп анан ошол айымга туура келгидей фасонду түстү тандайсыздар деген да? Албетте, бул мен үчүн эң кандай десем, кардар кайрылганда көбүнчө эле айымдар ушул көйгөй менен кайрылат да, кийип көрбөгөндөн кийин, келип кармап көрбөгөндөн кийин ошо коркуулары бар да. Кардар менен сүйлөшкөндө биринчи өлчөмдөрүн алабыз. Андан кийин ошол кардар кээ биркиси сүрөттөрүн да тартып жөнөтүшөт да. Андан кийин мен сурайм көбүнчө, сиз көбүнчө кайсы түстө кийесиз? Кийимдер кайсы түстө сизге жарашат? Анан кандай көйнөк менен кийген атасыз жана кайсыл жакка кийген атасыз? Иш чарага кийесизби, мектепке кийесизби, офиске кийесизби же күнүмдүк ошонуга ылайыктап
кайсыл жакка кийген атса, ошонуга ылайыктап кездеме тандап, ошонуга ылайыктап кездеме базарга барганда кардар менен чогуу тандайбыз. Онлайн аркылуу тандатам. Ушундай кездеме. Анан узорун 4-5 узорду, оюларды коюп берем. Кардар оюларын өзү тандайт. Ошону ылайыктап. Даяр боло элек деле. Даяр боло электе кардар менен аябай тыгыз байланышта болобуз да. Анан ошону тандап беребиз. Оюларды үстүнө коюп көрсөтүп берет экенсиз, Үстүнө коюп көрсөтүп берем. 3-4 варианттарын коюп көргөзүп берем. Ал эми кездемесин болсо, кайсыл жакка кийет, ошону аныктап алып, ошол аркылуу тигип консультация берем. Үйгө кийсеңиз, бул кездеме жакшы, эч нерсе болбойт, жууп кие бересиздер, түлөбөйт, өңү өчпөйт деген сыяктуу. Ал эми иш-чараларга, тойлорго мындай кооз көрүнгөн, жакшы көрүнгөн кездемелерди сунуштайбыз. Эми сиздин үстүңүздөгү белдемчи туурасында да айтып бересизби? Бул азыр 21-кылымдагы жаңы фасон, жаңы модель, баягы жаштардын табитине туура келген жаңычыл эме болуп атпайбы? Ооба. Улуттук кийимдерди көбүнчө иш-чараларга кийет деген ой калганда бизге болбойт деп. Ал эми азыркы жаштардын талабына ылайык ушундай чыгарып атабыз. Чыгаргандын себеби ушул кыргыз кийимин унутта калтырбай, жаңылап чыгаруу жана ушул уюларды да унутта калтырбай, биздики азыр көбүнчө кийимдер Европанын туура кетпедикпи кийимдерибиз. Анан бул кийимдер мындай өөн учурап калганда, ай деп азыркы жаштар кичинекейлер мындай чочуп карабагандай, ошол кийимдерди жаңы азыркы замандын талабына ылайык кылып чыгарып, ошону мунун тамырын улап, мындай өркүндөтүп кетүү да. Бул кездемеси джинсыдан тигилген, күнүмдүк кийип жүрүүгө ылайыктуу джинсы. Джинсы. Көбүнчө азыркы жаштарда талап кылынган жумшак джинсы экен, талап кылынып аткан кездеме джинсы. Ал эми баркыттан күнүмдүк кийип жүрүүгө болбойт. Муну ар кандай образдар менен шым, көйнөк, юбка бардыгы менен кийип кете бергенге абдан ыңгайлуу да. Бул дагы универсал десем болот да. Жакшы экен. Жумушка барганда, кандайдыр бир иш-чараларга, анан күнүмдүк турмушта деле дос кыздарыбыз менен жолугушууга барганда, шеринеге барганда дегендей, кандай учурда болсо да кийсе болот экен. Кандай образ кийсе да ошонуга бир өзгөчө көрүп берет да, кошуп дагы болсочу. Ооба, шым менен дагы кийсе болот экен, юбка менен дагы кийсе болот экен. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте түз эфирде мына ушундай өзгөчө кыргыздын улуттук колориттеги кийимдерин тиккен Махабат айым менен чогуу биргеликте маек куруп жатабыз. Сиз болсо бизден алыстабаңыз, кадырман телекөрүүчү. Эгерде сурооңуз же болбосо каалоо тилегиңиз болгон болсо, экран астындагы номерлерге калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө сиздин суроолоруңуздарга жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Эми мындай суроо да, эгерде сизге мен дагы окуп үйрөнөт элем, үйдө өз алдымча эле тигип жүрөм деген айымдар кайрылса окутуп үйрөтөсүзбү же кайрылгандар барбы? Кайрылгандар бар албетте, үйрөтөсүзбү, ушун мага дагы илик алдарын бербейсизби депчи. Мен өзүм ойлойм, азыр мен өзүм окуучумун, өзүм жаңы үйрөнүп жаткан убагым, андай пландарым дагы бар, бирок азырынча курстар жок. Окутуп үйрөтүү курстар жок. Бирок талаптар бар, сураган айымдар бар, үйрөтөсүзбү деп. Буюрса, жакынкы убактарда, келечекте чоң максаттарым бар. Сонун 292 абоненти саламатсыңарбы дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздердин чалууңуздарды кабыл албайбыз. Азыр мисалы чалып жатасыздар, мен чалууңуздарды кабыл ала албайм. Анан сүйлөп жиберген көрөрмандар, биз сиздердин үнүңүздөрдү дагы уга албайбыз. Болгону жазуу түрүндө гана жибересиздер. Же болбосо мына ушул эле номерге SMS, башкача айтканда кат аркылуу жөнөтсөңүз, биз сөз түрдө сиздин жазганыңызды окуп бергенге аракет кылабыз. Чалууңуздарды тилекке каршы кабыл ала албайбыз. Кийинки катты окуп берейин. 292 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Биз буйртма берсек канча күндө даяр болот дейт. Буйртма 4-5 күндө даяр болот. Саламатсыңарбы? Чыптаманын өзүн эле алса болобу дейт. Албетте, чыптаманын өзүн алсаңыз да болот. Оюларын башкача кылып сиздерге варианттарын беребиз. Кездемесин жана кездеменин өңдөрүн дагы өзүңүзгө жарашкан ылайыктуу түстөрдө
буйртма берсеңиздер болот. Тигип берем. Сонун экен. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте сонун кыргыздын кийимдери көрдүңүздөрбү? Ар бир айымга жарашат, жаш курагына чектөө жок, окуучу кыздар дагы, секелек кыздар дагы, апалар дагы, энелерибиз дагы, келиндер дагы кийсе болот экен. Анан урматтуу телекөрүүчү, бизде болсо азыр жарнамалык тыныгуу буйрусаар, жарнамалык тыныгуудан кийин кайра маегибизди улантабыз. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто тигүүчү дизайнер Махабат Өмүркулова. Эгерде сиз дагы тикмечиликке кызыксаңыз, же болбосо жай гана мына ушундай кыргыздын улуттук кийимдерин кийүүнү кааласаңыз, анда экран астында жазылган номерлерге калтырсаңыз болот. Сурооңузду же болбосо жөн гана каалоо тилегиңизди. Анан мен буга чейин эфирде белдемчи кийип турдум эле. Азыр белдемди чечип, мына ушундай өзгөчө вельвет кездемесинен тигилген чыптаманы кийип турган учурум. Бул дагы мына ушул бүгүнкү биздин тигүүчү дизайнер Махабат айымдын кол эмгеги. Биз болсо суроолорубузду берүүнү, анан маегибизди улантабыз. Махабат айым, мен үстүмдө турган чыптама, сиз айткандай эле бул чыптаманыкы моюн жагы дейинби? Бул жак чоңураак болот экен. Анан сиз айт, бул кара түстө экен, анан бардык кийимдер менен кийип кетсе боло берет да окшойт. Бул күнүмдүк жашоого ылайыкталган чыптама, жеңил, жумшак. Офиске кийсе болот, күнүмдүк жашоого. Мектеп мугалимдери көбүнчө буйртма беришет. Жеңил да, күнүмдүк жашоого. Мындан бул чыптамадан өзгөчөлүгү, бул ылдый жагы корсет сыяктуу болуп кесилген. Эми чындап эле баягы айымдар толгондо баягы белиң чыгып кетет го, анан бул белиңди билдирбейт экен. Белиңдин формасын ичти да жаап турат, албетте. Анан күнүмдүк кийгенге ылайыкталган, эч кандай ашыкча детали жок. Бир эле узор бул жакта, минимализм стили камтылган да. Борттор болсо узор салынган эмес, шырылган. Шырылган кийим дагы өзгөчө кийимге көрүп берет да. Шырыганды илгери апаларыбыз шырып келген экен да. Ошо борттор шырылган экен, көрүп берет. Анан ашыкча узорлору, оюлары жок. Бир гана ою. Күнүмдүк кийип жүрүүгө, ар кандай образдар менен кийгенге абдан ылайыктуу. Көпчүлүк учурда баягы офисте иштеген кыздарга, айымдарга өзгөчө туура келет экен. Банкта иштесеңиз, мугалим болсоңуз, же болбосо күн сайын жумушка ак көйнөк, ак рубашка, ак кофта кийип барыш керек болгон айымдар кийсе өзгөчө сонун жарашат экен. Шым менен, юбка менен кийип кете берсе болот. Эми жаныңыздагы турган белдемчилер дагы өзгөчө белдемчи экен. Ооба. Бул азыркы замандын талабына ылайык, заманбап десем болот, заманбап белдемчилер, жаштарга ылайык. Бул дагы ар кандай образдар менен ушу мен кийип тургандан эле, ушул боз өңү. Бул джинсы кездемесинен тигилген, чойлат, жумшак, эч нерсе болбойт, тердетпейт, ичилиги бар. Эки кабат бул джинсы ичилиги бар. Жууп кие бересиздерби? Саймасы дагы, бул саймасы машинкага сайылган. Жиптери жылтырап турат, ыдырап кетпейт. Өтө сапаттуу сайылган, жууп кие бересиздер, эч нерсе болбойт. Катуу. Бул дагы өзгөчө модель десем болот. Азыркы замандын талабына ылайык. Ошондой эле жайында, жазында, ошон кышында дагы кышкы көйнөктөрдүн сыртынан да кийип алса өзүнчө бир образ пайда болот да. Азыр өзгөчө мына ушундай сиздин колуңуздагы кыска белдемчилер саркеч болуп атат, тренд болуп жатат азыркы сөз менен айтканда. Себеби кулет шымдар менен, анан классикалык кийимди кийип деле мына ушул белдемчини тагынып алып баягы образыбызды өзгөртүп атабыз, стилибизди өзгөртүп атабыз. Бул улуттук кийимдин бир сонун жери, мындай адамда ушундай нерсе пайда болот, өзүн абдан бир баалуу, кийимдин баалуулугу ушу адамда сезет да, өзүн бир баалуу сезет да. Ар кандай кийимдер менен кийип алса деле, негизи улуттук кийим ар бир айымга жарашат. Ар бир айым кийсе болот да. Ал эми бул болсо белдикти баарыңыздар эле билесиздер. Илгери апаларыбыз колдонуп келишкен. Бул эми азыр белдиктин заманбап түрү. Муну дагы
ар кандай образдар менен шымдын сыртынан, көйнөктүн сыртынан тагып алса, сонун джинсы кездемесинен тигилген. 3 бурчтук, анан Ооба. ою кошулган. Белди да бекем кармайт, белди жылуу кармайт, ошону менен бирге кооз сулуу көрсөтөт да, көрүп берет ар бир образга. Джинсы Кур кездемесинен катарында тигилген. Кур, тагынса албетте, сонун кур. болот экен, кур Себеби катары. көпчүлүк учурда биз булгардан же болбосо базардагы курларды алып тагынабыз го. Бул кур өзгөчө болот экен. Бул этно. Ошондой эле азыркы замандын талабына ылайык көбүнчө азыркы жаштарыбыз джинсы кездемени көбүрөөк кийишет экен да. Джинсы жана булгарыдан буйртма беришет. Булгарын алып келе албай калдым. Булардын баары джинсыдан тигилген, күнүмдүк кийип жүрүүгө ыңгайлуу. Бархыт буларга күнүмдүк кийип жүрө албайбыз да. А бул болсо бир тараптуу чыптама. Бул дагы минимализм стилинде тигилген. Ар кандай образдар менен кийип кете берсе болот. Бул жагы шырылган, сонун көрүнөт, шырылган жагы карасаңыздар, катуу болуп. Бул жагы сайма сайылган, мындагы четинен чоңойтуп, кичирейтип, ар кандай образдар менен кийсе болот. Джинсы кездемесинен тигилген. Азыркы жаштардын талабы ушулар болуп атат азырынча. Эң көп өтүп аткан. Азыр мына ушундай өзгөчө сиз кармап турган ат эмне деп аталат? Бир ийниңде бар дагы экинчи ийниңде жок. Бул жаштар арасында өзгөчө Жаштар арасында тренд. Жаштар арасында. Апаларыбыз албетте кийбейт муну, бирок бул ушу улуттук баалуулукту сактап калыштын да бир жолу деп ойлойм. Чыптаманын бир тарабы заман талабына жараша ылайык иш алып барып атабыз. Бул дагы чыптаманын бир тарабы ушу ар кандай кийимдер менен кийип кете берсе болот. Оюларды түшүрүү дагы бул оор болуш керек. Кантип үйрөндүңүз, канча убакытта үйрөндүңүз? Бул оюларды түшүрүү, сайманы ар бир эле кыргыз айымы билсе керек деп ойлойм. Бул мен кичинекей кезимден эле сайып жүргөн саймалар. Мектептен баштап, андан кичинекей кезден баштап, үйдө дагы чоң апамдын саймаларын көрүп, ошону менен кызыгып, мен дагы саям деп, ошол убакта башталган. Апам үйрөткөн алгач. Бирок сайма сайганга көп убакыт кетет, албетте. Анан бир сайманы кайра экинчи кайталап сайганда бири-бирине окшошпойт. Себеби жана орустарда айтып коет го, отпечатки пальцев депчи. Бул кол өнөрчүлүк дагы, чеберчилик дагы эч качан бири-бирине окшошпойт. Кайталанбайт. Бир образ кайра кайталанбайт. Ал үчүн цехте тигиш керек. Ал үчүн көбүрөөк ошо цехте тигсе, бирок меники көбүрөөк эмес, ар бир айымга өзүнө арналган образда мен ошол ар бир айымга жан дүйнөм менен жакшы көрүп тигип берем. Туура айтасыз, биз баарыбыз кол эмгек сабагынан мына ушундай саймаларды сайып, анан көпчүлүк айымдар ушул кол эмгекке, тикмечиликке, тигүүчүлүккө болгон кызыгуусу мектептен ойгонгон, мына ушундай кол эмгек сабагында ар түрдүү саймаларды сайып отуруп, үйдөгү кездемелерди алып барып, кандайдыр бир буюмдарды тигип отуруп эле биз баягы тигүүчүлүккө көп айымдар кызыгып түрткү берген болуш керек. Албетте, бардык эле нерсе кичинекей кезибизден башталат экен. Жана муну алып кетүүгө дагы каалоо керек экен да. Бардыгыбыз эле мектепте окуп жүргөндө баштаганбыз. Мен да мектепте окуп жүргөндө аябай кызыгат элем. Эжекебиз кол эмгектен берген эжекебиз ушу тапшырмаларды берет эле. Гүлдөрдү, күндү, тоолорду ушинтип саят эмес беле, эсиңизде болсо. Ушул нерсе менде калган жок. Тигүүгө кызыгып жүрүп, анан кантип мугалимдикке окуп калдыңыз дегеним да, кантип педагогикалык билим алып калдыңыз? Менин оюмча ошол убакта ушу кызыгуумду балким сыртка чыгара алган эмесменби. Мугалимдик деле жакшы кесип, албетте, бирок бул тигүүчүлүгүмдү улантып кеткенимдин себеби декретте отурганда өзүмдү алаксытыш болду да балдар мененчи. Ошонун артынан же мектепке чыгып иштей албайм, же анан ушул ой келип, ушул ишти алып кеттим. Көпчүлүк учурда айымдар, декретте турган айымдар курстан курс сатып алып окуп, ар бир ишти жасап көрөт, өзүн таппай кыйналат го. Эгерде сиздин да колуңузда кайсыл бир өнөрүңүз бар болсо, бирок аны ичиңизге катып, сактап, сыртка чыгарбай жүргөн болсоңуз, махабат айымдай болуп, анда азыр онлайндын заманы, 21-кылым, эл эмне дейт дебей эле тескерисинче өзүңүздүн өнөрүңүздү
онлайнда бизнеске айлантып, ошол эле учурда кардар таап, андан сырткары өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздү тынчтандырып, эс алдырып алектенсеңиз болот экен. Сиз дагы айтып калдыңыз го башында аябай менде коркуу сезими болгон деп. Албетте коркуу сезими болгон. Бир ишти баштаганда коркот экенсиң, эл эмне дейт депчи. Бирок менде ушундай каалоо болду. Мугалимдик кесипти окуп жүргөндө деле, жогорку окуу жайдан кеткенде жүрөгүмдө ушундай бир кыялдар, максаттар бар эле. Дизайнерлик көйнөктөр саткан дүкөнгө көп барчумун. Анан аябай кыялданат элем, өзүмдүн ушундай дүкөнүмдү ачам, өзүм ушундай көйнөктөрдү тигип чыгарам. Бирок өзүмдүн багытым башка жакта окуп атам. Бирок ушу жүрөгүмдө жашаган экен. Акыры ушул ишке келдим. Анан онлайнга келгениңизде сизди кардарлар кандай кабыл алды? Биринчи тигип мына ушул кийимдерди Instagram, TikTok социалдык тармактарына салганда эле кардарлар келдиби же тескерисинче бир канча убактыңызды короттуңузбу? Мен башында алгач ушуну сатып акча таап алайын, кардар табайын деген максат болгон жок менде. Алгач өзүмдүн кызыгуум болду. Өзүмө кептакыя тигип алып алгач ушундай сүйүнүп мен ушуну жасадым деп. Андан кийин өзүмдүн эле алгач Instagram баракчадан баштагам, өзүмдүн баракчама киргизип, жакындарым, туугандарым, курбу кыздарым көрүп, жакшы экен деп өздөрүнө буйртма берди. Курбу кыздарымдан алардын тааныштары буйртма берип, ошентип тарап кетти да. Ошондон улам менде өтө күчтүү кызыгуу пайда болду да. Демек тиксе болот экен да деп алгач кептакыя менен иштеп баштадым. Андан кийин ошо Instagram баракчамды жайгаштырып, оңдоп, атын өзгөртүп дегендей. Андан кийин кептакыянын уже улуттук кийимдерди тигип, кептакыяны баштаганда толук улуттук кийимдерди изилдеп баштадым. Ошол убакта тарых музейине көп барып калгам. Улуттук кийимдерди көрүп, аябай кызыгып, ушун менен кошо чыптама белдемче да тиксем болот экен деген ой менен ошондон кийин уланып кетти бул иш. Демек сиз башында онлайнга келгенде кардар табуу максатыңыз жок болгон эле өзүңүздүн жумушуңузду, жасаган эмгегиңизди эле баягы биз негизи күнүмдүк жашообуздагы бир өзгөчө эсибизде калган жакшы эмоциядагы сүрөт видеолорубузду Instagramга, Facebookка, TikTokко салып коюуну туура көрөбүз го, мындай ушул жерде сакталып турсун деп архив катары колдонобуз. Сиз дагы ошол сыяктуу эле архив катары колдонуп атып эле анан кардарларды ошол жактан таап алып тургансыз да. 741 абонент жазыптыр. Ишиң илгери болсун кызым, кыргыздын кийимдерин тиккениң жакшы экен, өнөрүң өссүн, өркүндөсүн деген билдирүү бар экен. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо өзгөчө кубанып, сүйүнүп маек курган чагыбыз, анан дагы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берейин. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоо алыңыз. Сизди Instagram социалдык тармактарынан эмне деп издешибиз керек? Мүмкүн болсо номериңизди калтыргыңыз келсе, номериңизди калтырыңыз. Албетте. Чоң рахмат, сиздерге да чакырууңуздарга чоң рахмат. Мен кайрылат элем. Ушул улуттук кийимдерибизди унутта калтырбай, ар бир айым кийип жүрүүсүн каалайт элем. Жана мекенчилдикке, патриоттукка чакырат элем. Ошондой эле бардык нерсе энеден уланып кетет экен да. Биз аркылуу ушу балдарыбызды дагы патриот, ушу кыргыздын намысын коргой турган мыкты жигиттерди, уулдарды тарбиялай турган эне катары аларды дагы ушу мекенчилдикке үндөгөнгө чакырат элем. Ошондой эле улуттук кийимдерди кийиңиздер. Жана эч качан унутта калбасын, кыргыздын кийимдери, кыргыздын маданияты гүлдөй берсин демекмин. Ошондой эле эфирден пайдаланып, сизге да ыраазычылык билдирет элем. Сизге белегим бар эле, кичинекей. Турганга болбойт, отуруңуз, тура албайсыз. Эфир бүткөндө буюрса сиздин белегиңизди алайын. Сизге белек даярдап койдук. Сонун экен. Улуттук кийимдерди кийип жүрүңүз демекчимин, жана ушу кыргыз элине кызмат кылганыңыз үчүн. Эфирге чакыргандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын мына ушундай кол эмгегиңизден жаралган кыргыздын улуттук орнаменттери кошулган кийимдерди алып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы сиздин кыргыздын улуттук кийимдерин кийгим келет деген кардарларыңыз көп болсун. Мага жарашпайт го, мен белдемчи кийип көргөн эмесмин, мага туура отурбайт го деген кардарларыңыз жок болсун. Анан дагы биз алдыда дагы күтөбүз. Мындан дагы көп, мындан дагы биз күтпөгөн жаңыча кыргыздын баягы улуттук кийимдерин жаңылап
тигип баягы элдин арасына бир жаңычылдык айымдардын арасына жаңычылдык киргизүүңүздү каалайбыз. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушундай жакшы маанайда бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто тигүүчү дизайнер Махабат Омуркулова болду. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кудайбердиева алып бардым. Кийинки күндө түз эфирде экран аркылуу кайрадан сиздер менен маектешип, түз эфирде отурууга Кудайым насип кылсын дейм дагы. Сиздер менен коштошом. Аман болуңуздар.